Бияктын фруза полный. Бу детский, арты фруза полный отказание жүрөт. Анан тиги жерде насос бар. Ичи мына ушундай от казандар менен жылытылган бул жай Кочкор районунун борборунда жайгашкан ири соода түйүндөрдүн бири. Аны ээлик кылгандар күз башынан эле электр энергиясынын тартыштыгын туура кабыл алып, электр от казандарынан баш тартып, имаратты жылытууну көмүр от казанына өткөзгөн. Учурда соода түйүндүн имараты толугу менен көмүр от казаны менен жылытылып жатыптыр. Азыр сыртта бир 8 тоннада көмүр калды. Бул жаңы коюлду быйыл чыккан болчу. Анан кийин азыр биз ушул күнгө чейин өткөн айда 14 тонна көмүр жактык. Бул айда азыр жаңы баштады, бир 8 тоннадай жагылып кетти да. Кочкор райондук электр тармактары ишканасынын мындай түшүндүрүү текшерүү иши бул жолкусунда район борборундагы электр энергияны көп талап кылган Мончо, кафе, соода түйүндөр өңдүү жайларга жүргүзүлдү. Негизи берилген 15 киловаттан ашпаш керек да учурда. Бул тамактануучу жай районго белгилүү кардарлары көп каттаган кафелердин бири. Бирок анда электр энергиясы жарык үчүн гана колдонулат экен. Ал эми тамак ашы газга бышырылып, имарат көмүр отун менен жылытылат экен. Трехфазный сковородка, трехфазный конфоркалар иштебей эле турат канча жылдан бери. Только газ менен эле колдонобуз. Бул күнү мындан сырткары от жакпай бир гана электр энергиясын пайдалангандар да текшерүүгө алынды. Анда биз барган соода түйүндөр өздөрүнүн техникалык шарттарына жетпеген электрди пайдаланып жатканына атайын жабдуунун жардамы менен көрө алдык. 3-өө биригип 30 ампер болду. Болжолду бир 5-6 киловатт электр энергиясын пайдаланып атат. Адистердин айтымында Кочкор районунун көпчүлүгү эли электр от казандарынан көмүр от казандарына өткөрүлгөн. Бирок ошол эле маалда энергетиктер дагы деле электр энергияны сарамжалдуу пайдаланууга чакырышат. Билдирүүлөрүн бергенбиз, эскерткенбиз, анын баары менен таанышылган. Ошого карабастан ар кечки час максимум убакта Кочкор райондук электр тармактоо ишканасынын кызматкерлери техникалык шарттарды лимитти сактоо максатында түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, лимиттен ашпоо максатында иштер жүргүзүлүп атат. Жана ошондой эле Кочкор районунда көчө жарыктары дагы өчүрүп жүргүзүү иштери жүргүзүлүп атат. Учурда токтогул суу сактагычында суунун көлөмү 10 миллиард 917 миллион кубометрди түзүүдө. Бул көрсөткүч буга чейинки жылдарга салыштырмалуу кыйла эле аз болгондуктан өлкөнүн энергетиктери электр энергияны болушунча сарамжалдуу пайдаланууга чакырышат. Эсенбек Сталбек уулу, Жолдошбек Кулманбеков, жаңылыктар, Кочкор району.